Тыныч жаткан элибизге бүлүк салган бандиттик топтор менен кармашта каармандыктын жана эрдиктин мыкты үлгүсүн көрсөткөн полковник Сагынбек Бекбалаевка эстеликтин турулушу бир эле үй бүлөсү үчүн эмес, бүтүндөй журтчулукка жана коомчулукка олуттуу мааниси бар. Маркумдун жубайы Аида Абезованын айтымында Айкелди орнотуу демилгеси кайниниси Сүйүнбекке таандык. Ал бир туугандары менен 300 000 сом чогултуп, агасынын элеси эми Кочкор айылынын Борбордук чөлкөмүндө түбөлүккө калмакчы. Азыркы биздин жаш муундарга бул эстелик патриоттук сезимдерди угутат го деп ойлойм да. Азыр Кыргызстанга, ата мекенге кызмат кылган жаш жигиттерге, жаш муундарга мен ойлойм бул жакшы бир неме болот го дейм да, пример. Стимул. Расмий маалыматтарга таянсак 1999-2000 жылдарда Баткен окуясына республика боюнча 6000ге жакын эр жигиттер катышып, алардын 89-у баатырларча курбан болушса, 400га жакыны ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышкан. Ал эми Теңир Тоо жергесинен өзү катылган жоону 450 беттеп, 9-у кайра кичмекендерине кайтышкан эмес. Тилекке каршы мына ушундай оорду толук жоготууларга өлкөнүн буга чейинки жетекчилери көз жумуп келишкен. Мунун кесепетинен Баткен согуштун ардагерлерине жеңилдиктерди берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору алигиче кабыл алынбай, ага көбү кыжаалат. 2019 жылы постановление правительства чыкты, токтому чыкты. Бул Баткен согушунда курман болгондорду эскерүү күнү 26 октябрь депчи. Ошого биз жогорку кеңештен болсо 2 читение өткөнбүз, 3-чү читениесин күтүп атабыз да. Биз канча жолу кайрылбайлык, спикерлер алмашып кетет. Же болбосо Кыргородко чыгып калып да. Барган сайын алар Совбезге жазат, Совбез генеральный штабка жазат, генеральный штаб соцфондко жазат, ушинтип жүгүрүп жүрөт. Анткени менен Баткен согуш ардагерлеринин жер-жердеги кеңештери өздөрү аралашкан аппаатта террорчулардын окторуна учкан куралдаштарынын сындарын төөлүккө калтыруу ниетинде облус борборлорунун көрүнүктүү жерлерине мемориалдык тактыларды орнотушкан. Ал эми эстеликтерди өз күчтөрү менен тургузууга чамалары чак. Калыстык иретинде ушул өрнөктүү иштерди мамлекет каржылоого шашылбаса да, мындан 22 жыл мурунку кандуу салаштардын курмандыктарына жана жарадар болгондоруна аздыр көптүр каржылык колдоолордун көрсөтүүдө. Мамлекет тарабынан Баткен согушунда курман болгон жоокерлердин ата энесине 1000 сомдон берилет. Жарадарларга бир 7000 тегерегинде берилет да, жарадар болгондорго. Анан бул негизи маселелер көп эле бийлик тарапка кайрылып келебиз. Бул баягы финансы тарабы чечилбей, мамлекетти өзүбүз көрүп атабыз эми. Негизи район борбору Кочкор айылында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн полковниги Тайманбас эрдиги менен эсте алган Сагынбек Бекбалаевдин айкелинин орнотулушу кандайдыр бир деңгээлде кийинки муунду мекенди сүйүүгө жана патриоттук духта тарбиялоого чоң мүмкүнчүлүк. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбек уулу, ЛТР, Кочкор району.